Бекман Тосмолов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі. Башталгыч класстарды окутуу адестигинин студенти Зайырбекова Нуржамал, окутуучу Төрөбекова Миргүл. Сабактын темасы кыймылдуу оюндар боюнча маалымат топтоо. Оюн мотиви натыйжасынан эмес, жүрүшүнөн көрүнгөн жемишсиз иш-аракеттердин бир түрү. Оюн бул адамдардын жана жаныбарлардын ишмердүүлүктөрүнүн бир түрү. Оюн бул маданияттын жана этнографиянын тарыхы, педагогика, психология жана башка ар кандай илимдерин изилдеп үйрөнүүсүнүн предмети болуп саналат. Балдарды тарбиялоодо элдик мурасты туура пайдалануу, өсүп келе жаткан мундардын денесин чыңдоого, аларды адептүүлүккө тарбиялоого, турмуштук көнүктүрүүгө, улуттук маданияттарды байытууга чоң көмөк берет. Дене тарбия сабагы бул балдарга физикалык көнүгүүлөрдү үйрөтүүнүн негизги формасы. Дене тарбия сабагынын атайын милдети болуп, бул балдарды туура кыймыл көнүмүнө жана физикалык сапаттуу өнүктүрүү каралган. Балдардын кыймыл-аракет иш-чараларынын ар бир жаш куракка ылайык дене тарбиясынын программасынын негизинде дене тарбия сабагындагы физикалык көнүгүүлөр түзөт.